ойлойбуз могул здание биздин эски аэропорттун зданиясы болгон. Полосасы канча Полосасы 2145 метр. 2145, полоса мындай карай да. Ооба, мындайынан жасалган. Бул жер рассчитанный где-то бир чоңураак жанагы биз эмелерди алып келгенде күч 400 где-то 2 борттук да. Может быть, дальнейший эмеси керек болсо увеличивать. Пока 2 борттук жетет. Анткени бир күндө бир рейс. Качан баштайбыз ошондой эмесин? Өзөтө пассажир полосаны погода эметкенден кийин. Күн жылыганда, өзүнүн эмесин нормативи бар Бияқта где-то апрелдин аягы жылып калат. Апрелден кийин. Апрелден кийин, да. Майларда. Апрелдин аягы. Бирок бат эле бүтсө керек, бир 2 айда бүтсө керек, Мощный завод кылганда эметилип калат да. Биз техническое задание беребиз сиздерге. Ошону карап көрөсүздөр да технологиясын. Бекте баягы могул алынат үстү. Андан кийин эмеси ямочный эмелер жазалат дагы. Мен специалисттеримде бияқта азыр как раз биткенден кийин бияқка келесиз, барыстан кетип көрүп турасыз, интернет чакырып кетесиз. Анан геосетка төшөлөт, үстүнө кайра асфальт слой берилет. Ошондой болуп жазылат да. Геосетка деген, чтобы аны держала ба эметип калбасын. Нагрузка чоң да, бортто 30-40 тонна келип отурганда, чтобы аны посадочный полоса 2145 метр, ширинасы 40 метр. Бул жерде мына пирон стояночный, 2 самолетко рассчитанный. Прилежная дорожка бектен берет дагы эметет. Бул, в принципе, бүт региональный аэропорттордо деле одного типа жазылган. Мунун баягы Як-40, Ан-12, Ан-24 конот турган эме болгон да. Азыр мына сиздин демилгениңиз менен бүт бардын басына өтөбүз. Бирөөсүнө могу нарындан баштап атабыз. Анткени бейиктин өзүнүкү демонтажга кете турган здание болчу да. Ошон үчүн жан куруп атабыз. Бул здание сырты мындай болот. Бул одного типа ошо жанагы Жалал-Абадта, Баткенде деле ушундай одного типа биздин өзүбүздүн жанагы бүт бренд соблюдация деп жазылды. Астында могул жерде фонтан эмелер болот, озонение бүт баарын жазабыз. Анан астын болсо брусчатка деп закладывать этип, бирок брусчатка деген бул каждый годом оказывается надо восстанавливать, сынаткен, толпанаткен, тем более бияқта суровый климатический условия. Асфальт деп кылыштайлы деп атабыз. Как раз ошо Минтранс эмени жазып атканда взлётно-посадочный полосанын бияктында тех заданиясын кошо беребиз, асфальт деп кылыштайлы. Саатына 75 адам пропускать этип турган мощность болот. То есть биздин региональный, в принципе, жана самолетторубузга оны охватывает полностью. Жүрүңүз. Бул жер болсо стерильная зона, могул жер. Бектен на перрондан уже посадкага кете турган жер. Бул жак болсо бизде адамдар келип жана регистрация болуп эмете турган жер. Бияктан кирип. Бияктан кирип пассажирлар бул жактан кирип, бул жерде регистрация болуп, ачам авиакасса кылып коебуз бул жерде өзүбүздүн анткени национальный перевозчик болгондон кийин. Авиакасса ушул жерде болот, плюс онлайн продажа болот. Бул жер болсо тиги выход обратно электрикне самолет болуп, пассажирлар бияктан чыгышат. Мына жер жабылат. Кишилер болот.